Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Оодо кайрадан таалим программасы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн адам жана укук деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Суроо сунуштар болсо берсеңиздер болот. Түз эфирде Facebook'та жана ошондой эле насихатта, Марвада түз эфирдебиз. Бүгүнкү ушул биздин сыйлуу коногубуз элибизге ат көтөргүс, нар көтөргүс иштер жасап келген, өзгөчө ушу адамдардын укугун короп келген биздин коногубуз келген. Кыргызстан элинин ар намысын жана абийирин коргоо комитетинин төрагасы, укук коргоочу, адвокат, даңк орденинин ээси Токталиев Акин Усмалиевич. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз агай. Алейкум салам. Анда ушул бүгүнкү темабыз дагы өзгөчө мына сиздин ишмердүүлүгүңүзгө багытталган. Адам жана укук деп. Көп адамдардын, өзгөчө мусулмандардын укугун короп келесиз. Ошол биздин ажоолорду тагыраак айтканда, ошол Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин укугун дагы коргоп жактоочу болуп келесиз. Ошол биринчи ошол өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө, эң биринчи кесибиңиз жөнүндө сөз кылсак. Мен укук коргоочу бүгүн эле болуп калган жокмун, адвокат болуп кече эле баштаган жокмун. Өзүмдүн накта кесибим инженер-экономистмин. Биринчи кесибиңиз? Эң биринчи кесибим инженер-экономистмин. Инженер-экономист болуп жүрүп, мен көп өкмөттө иштеп келгем. Экономист, строитель болуп, прораб болдум, мастер болдум. Чоң завод, Токмокто чоң завод бар болчу, фабрика пош деген, жүн завод. Анда зам директор болдум. Анан экономист катары Минфинде ревизор болдум. Андан кийин Минфин 2-ге бөлүнгөндөн кийин налог инспекцияда ревизор болуп иштеп жүрдүм. Анан бир убакта эме чыгайын дедим, кой, элдин баары эле бай болуп атат, мен да бир бай болуп, олигарх болоюн деп, бизнес кылайын деп, налог инспекцияны тыштап туруп, коммерцияга чыгып кеттим. Коммерцияга чыгып иштейинсем, менде коммерсант чыккан жок, олигарх дагы чыккан жок. Коммерция баштаганда мен укугум бар тепселе баштады. Тилекке каршы. Бүт тегерегинен баштады. Милициясы тепсейт, баягы мен налог инспекторун ал кел тепсейт. Ким карабасын тепселип бүт баары тең эле укуктун баарын мен укугумду кыса баштады. Кой, мен юрфакты окуйнчу, өз укугумду коргоонду үйрөнөйүнчү деп, анан экинчи кесипти юрфакты бүтүп, анан экинчи кесип алгам, юрист деген. Кайсыл окуу жайдан бүттүңүз? Илгери Кубаев деп койчу. Тез бүгүн. Ошо Кубаевдикин 96-жылы бүткөм. Баракелде. 96-жылы бүтүп, 2002-ге чейин кайтеле дагы баягы тырышып жүрдүм, коммерсант болоюн, жоготконумду толуктан деп. Жоготконумду толуктап эле кайта жоголо баштадым. Тескеринче бүт бар, тескеринче кетти. Алла Таала ошо мени ошо коммерсант болбосун, укук коргоочу болсун деген көрүнөт. Анан 2002-жылдан баштап Адилет министрлигинен лицензия алдым. Анан 2002-ден 2005-жылга чейин ар кимден барып тажрыйба алып үйрөнө баштадым укуктугунду. Көп тажрыйба алып келдим. Анан ошо менен менден сиз жана айтып кетпейсиңби, биринчи президенти биз тургуз адвокат болуп кетти деп. Ооба. Миңдеген адвокаттар жүрөт. Тажрыйбалуу адвокаттар жүрөт. Менден кыйын билгендер жүрөт. Жадыбалдай жаттаган законду билген жүрөт. Ошолорду адвокат кылбай, Аскар Акаев эмнеге деп мени адвокат кылып алды. Себеби сыр эмнеде буда? Себеби эмне сыр экенин билбейм. Мына себеби эмне болуп калды. Ошо кезде Турсунбек Аккун, Мутыев деген бар болчу. Мен да көп кишилер болуп, Акаевди кетсин деп каршы жүргөнбүз. Каршы чыгып жүргөнбүз эмнеден болгон? Ал мектепке Акаевдин алдында Танаев мен премьер-министр болуп турганда Жашоонун сергек мүнөзү деген здоровый образ жизни деген китеп киргизишкен. Ал китепте момундай китептер. Кошет кошсоңуз. Ушундай китеп киргизип, Жашоонун сергек мүнөзү орусча, кыргызча, өзбекче чыккан 200 нуска менен.
Ошонун ичинде биздин 7 класстан 200 миң бе? 200 миң. Үч тилде. Үч тилде чыккан. Биздин 7 класстан баштап 11 класска чейин балдар сексти үйрөнгөнү билиш керек дейт. Эмне деп үйрөткөн баксан? Бойну антип бүтүрбөштү. Кыздар бойну антип бүтпөй сактанышты. 7 класс мı 1 класстан? Монакей. Момда Кыргызстанда Кыргыздын үрп адат, салтын, маданиятын жоготуу болуп ушундай программа киришкен. Шапер деген, Барис Шапер деген чет мамлекеттин 19,5 миллион грант алышыптыр. Ушуну окутканга мектептерге. Ошо биздин мамлекеттер эмнелер макул болушкан. Ошо китеп үчүн жолго кетсин деп ошо менен чыгып жүргөн болчумун. Ошол китептерди макул болгонго ошол баягы авторлор дейбизби, кимдер уруксат беришкен? Билим берүү дагысыл рухсат берген монда программа развития ООН дейт. Ошо фонд народа населения ООН дейт. Эмне деген сөз бул? Кыргызстанда жок кылуу деген сөз да. Аны министерство образования дейт. Билим министри, аны министр здравоохранения дейт. Саламат сактоо министрлиги. Саламат сактоо министри, анан премьер министрлер кол койгон. Танаев ошол учурда. Танаев ошол кезде кол коюп, ошо окууга 2002 жылдан баштап бүт Кыргызстан эмелер окусун деп чыккан. Авторлор ким болгон китептин? Автору Барис Шапер деген болгон. Еврей болгон да ошо. Ошондо мектепте мындай болгон, ошо китепти окутатканда мугалим окуткан мугалимге $100 төлөйт. Ал ингесте 4700 сом. А мугалимдин айлыгы болгон 700 сом. Айырмасын көрүп атасызбы? 4000 сом жөндөн жүргөндө окутушун. Завучтарга $150 төлөйт. А эми директорлор каршы чыкпасын, завучга каршы директорге $200 төлөйт. Эми биздин министрлерге канча төлөрүн аны билбейт экен. Ошолор ошончо төлөп аткандан кийин алар бер дегенде эле кызыктар болду да. Ооба. Эгер аларды кызыктырбаганда алар мындай китепти киргизмек эмес да. Ошо менен биз сотко бердик, ызычуу кылдык, пикет өткөрдүк, митинг өткөрдүк, тегерек сөйл өткөрүп аттык, бар жерде өткөрүп аттык да. Бүт партия эле ошонун ичинде Эдил Байсалов да бар, жана азыр команданын ичинде. Команданын ичинде. Азыр Садыр Жапаровдун командасын иштатпайбы? Ошол да чыккан, бизге китеп керек, 8 сагын балдар үйрөнүш керек. Ошол мага каршы чыгып, алар мен биргот мен сотко чыккан. Токтали ушуну каршы болуп атат, муну жок кылабыз, муну каматыш керек. Бул мамлекеттин программасына каршы чыгып атат деп, мына Эдил Байсалов өзү айтып чыккан. Бул китеп керек деп. Ошол китеп керек деп. Мына ошондук анда айтарым ошо, ал Байсалов жеке китеп эмес. Мечет курганга да каршы чыккан. Мечет салып аткан мечеттерди да бусурган. Анын документаль бүт документтери колумда бар. Фактлары бар. Бир фактларым бүт бар турат. Ошондой кыргыздын үрп адатына каршы чыкканда өзү кыргыз болуп туруп, ошондой кыргызга каршы чыккан. Андан кийин ошондон кийин мен канча 1,5 жылдай соттоштук. Бүт команда жакын эмесми? Биякта Өзбек Ажы болуп атты. Бакыт Нурдинов деген болуп атты. Бакер уулу болуп атты, Турсунбай Бакер уулу. Сиздин командаңызда? Биздин командада. Ошон бүт көп кишилер колдоп атышты. Апалар да чыгышкан, Иә. Апалар да митингге чыгышты. Апалар да чыкты. Билим берүү министринин астына барып. Баардын көп чыгып атты. Бирок эптеп атып, чоң күч менен соттон кайта утулуп аттым, депутаттардын баарын тажатып аттык, баарылап барып. Анан депутаттардын күчү менен эптеп атып китепти анан алдырганбыз. Китептин алдыранын алдында эмне болду? Мени ак үйгө чакырышты. Курманбек Осмонов деген болчу, вице. Анан ошака Дүйшен Ажы бардым, мен бардым, Игорь Дронов деген чиркөөнүн бир отец барды. Ошентип мен командалар менен ээрчитип бардык. Анан барганда айтты: "Сага дейт, бул китепте биз 19,5 миллион грант алдык" дейт.
12 milyon prezervatif aldık deydi. Aslında Kırgızistan 4 milyon olsa 12 milyon prezervatif alışıptır. Anda sen üstünde programa karşı çıkmatasın deydi. 19,5 milyondan deydi. Biz 4,5 aldık deydi. 15'ini alabay aytабыз deydi. Sen komandаңды эмеңди соттошкон токтотчу дейт. Sen мурун налоговойдо иштептерсиң dedi. Sen de тушу түн менен азыр дейт саат кечки 8:30 9 болуп калган. Ауйда отурабыз. Сага дейт жумуш берели. Первый зам болуп бар иште dedi. Азыр приказ чыгат dedi. Ауйда отуруп приказ чыккан да эртеңки саат 8'de чыгып иштеген адам бар. Ана aytdım. Ой, первый зам эмне кылам dedim. Мени сам эле кылбайсызбы dedim. Ой, sen deyт 2-3 ай иштесең, sen жакшы иштедиң деп ана эме көтөрүп коебуз dedi. Ага жетпей жумуштан кулап калсам эмне болот дедим. Жок дегенде жумуштан алсаңар дагы сам болуп кетип калайын дедим. Анан алар сразу ойлоп калышты. Бул көнүп атат dedi. Менчи. Ана айт, азыр дейт сага мынакей шапера дейт колуңа $25,000 карматат dedi. Ушуну аласың, сыртта иште журналисттер турат. Ошорго эгеле сөз айтасың dedi. Мен адашып жүрдүм, ушу китеп Кыргызстанга келген окууда эле кой дейт. Башка эчтекен айтпады. Башка сөз кереги жок. Сөздүн эчтекен кереги жок dedi. Ошону эле айтып башка эчтекен деди. Анан мен айттым, эми $25,000 алып алайын дедим. Биринчи барайын дедим. А Кыргыздын ата абадан келаткан үрт сат аттаттын бар эмне талкылайбызбы дедим. Булар дедим, вирус киргизип атат Кыргызстанга дедим. Сексуальный ар бир үй бүлөгө дедим. Ошону дедим, мен антивирус болуп атам дедим. Антивирусту ар бир күнү тазалап чыгайын дедим. Анан ошо менен Курманбек Осмонов Шапиранда урушту. Токтой Үмүталиевде отурган, анда тилдеди, каяктан Токтойлу течип келдиңер деп. Теске сүйлөп атат дейт. Сен айтпадыңар дейт. Көндө бит болду, макулов деп келбедиңер дейт. Мен көнбөй кайта теске кетип атат артынан деп. Ошентип мени жиндери келишип бизди эмеден кууп чыгышты. Ауйдан түнкү 9:30. Сөз тапалык да. Анча Төлгөн Касымбековду да ичип баргам. Жүрүңүз кошо деп. Ал да көп жарым сааттай ынандыра албагыды. Силер эмне бир жылтылаган бирдем көрсөтүп койсо эле ичип кетет экенсиңер dedi. Ошентип Төлгөн Касымбеков айтты. Анан айтты, мен сенде министрлердин премьерин көң көргөн dedi. Сен де кетесиң болуп. Сен эмне деп бул Токтойлду түгөндүрүп атасың dedi. Эмне деп буну ынандырып атасың деп ал да тилеп келди аны. Анан ошондон тарап кеткенбиз. Анан ошондо сиз айтканда мен жана айтпадым башында эле кандайча болуп калганын билбейм деп атпаймынбы? Аскар Акаев өзүм кеттеп пикет митинг жасап уюштуруп жүрсөм, китеп каршы чыксам, ал ойлоду көрүнөт ба качкандан кийинчи. Качканга чейин адвокат көп болчу, еврейлер көп болчу. Анан качып кеткенден кийин деп айта турган кишилер жок болуп калды. Анан мен жакшы болсо да агабыз, жаман болсо да агабыз. Андан каяктан жакшысын табабыз деп мен аны коргоп чыктым. Ошондо мен момундай бир лозунг менен чыккам. Аскар Акаевдин талабын талашпайм. Биринчиден, Аскар Акаевдин кызыкчылыгын көздөбөйм. Аскар Акаевдин саясатын мен көз карашын бөлүшпөймүн. Аскар Акаев канча ичип жесе, ошончо жооп берсин. Ага ким көмөк кылып көрсөтсө, ошолордун баары жооп берсин. Анан айттым, мына Аскар Акаевдин мен доверениясы турат колумда. Келгиле, мага кайрылгыла, Аскар Акаев кимдердин укугуңар бузса, мен Аскар атынан чыгып, ооба кол коюп берейин, ооба бузулупту деп мамлекеттен компенсация төлөп берейин дедим. Ошентип айткан бир киши да чыккан жок. 3 генеральный прокурор мага кат берди. Аскар Акаев сүттөн ак деп. Алмашканда. Андан кийин Исаков депутат эмес азыркы Масалиев. Ал кат берди. Аскар Акаевге жол ачык, келсе келе бересин, ачык. Муну ал сүттөн ак экен, эч киси жок деп. Мен ошентип, мен Аскар Акаевди мен актаган жокмун. Аскар Акаевди бийлик өзү актады, өзү жамандады. 197 объекти жеп койду, ичип койду, миллиардты урдап кетти, өздөрү эле жамандап атып, өздөрү эле кайта актап салышты. Мен жакында деле келип кетпеди Аскар Акаев, дагы актап салышпады. Элдин барайда жеди иштесе, мына ичкен жокто эле бийлик коноктоп, сыйлап, Ташиев менен Сазжапа сыйлап, бийликти сыйлап туруп кетирбеди. Ошондой. Ошон үчүн мени Аскар Акаев, ошондон бир гана аттым эмне калды?
президенттин биринчи адвокаты деген эле ат калды менде. Эң негизги. Эң негизгиси. Бирок Аскар Акаев деле саясатчы экен. Өзүбүздүн сүйлөшкөн акчабызды мен эмгегимде берем деп ошонун болгон 20%-ын гана төлөп, калганда мен акчам жок деп коюп кетип калды алда. Алдап кетти, мындайча айтса. Жакшы. Аты калды. Биринчи президенттин биринчи акчасынан да аты калды. Аты калды. Эми ошондой окуна качкан президенттин да адвокаты болдум. Келген президенттин да адвокаты болдум. Садыр Жапаровгачы. Ооба. Жакшы агай. Анан мынакей алдыңызда да көп сүрөттөр турат. Ушул баягы негизги азыр Кыргызга кызмат кылып аткан азаматтардын да көп укугун коруп жактагычы болуп жүрөт. Ушул сүрөттөр боюнча да айтып берсеңиз мынакей. Андан кийин ушул кимдерге дагы коргоочу болдуңуз? Кыскасы сиздин мындай жашоо образыңыз бир өзгөчө. Мен азыр мындай китеп даярдап атам. Далилдин коркунучу деген. Же болсо бийликти кантип иштетиш керек. Кандай саясатчылар менен, кандай молдокелер менен, молдокелердин аалымдары менен иштедим. Ошону жазып атам. Бул китебиңиз качан чыгат агай? Бул китепти өзүңүз көргөндө уже бүт даяр, только редакциясы эле калды. Буюрса аз убакытта чыгып калат экен, э? Анан мына сиздин тема коюңуз адам жана укук дегенден кийин биздин адамдар, карапайым элдер жана саясатчылар өз укугун билбейт экен. Бул конституцияны окушпайт экен. Өздөрү окубайт экен. Ошону мен баамдадым. Ошо конституцияны эле 7-8 бир нерсени эле окуса, адам өзүн укугун коргой алат эле. Сиз демек ошо механизмди үйрөтөсүз. Билбегендиктен, көз сумуп алып конституция бар дегендиктен биздин адамдар көп өзгөчө карапайым момун мусулмандар кор болушат. Өз укуктарын коргой албай. Ошондон эметчетте. Эми мен биринчиден бирөөнүн укугун коргоондан биринчи өз укугун коргоону үйрөнүш керек да. Биздин өз укугун баардык укук коргоочулар коргой албайт. Баардык адвокаттар да коргой албайт экен. Элдикин коргойбуз да, анан өз укугу келди, коргой албай эле титиреп, калтырап жатып калат экенбиз. Бийликти көргөндө, милицияны прокурор көргөндө жалына келгенде. Мынта ошондой. Эми мен как укук коргоочу болуп жүргөндө айткам 14-жылдан 18-жылга чейин бизде 1700дөн ашык момун мусулмандар мыйзамсыз соттолуп кеткен. Ошо мен качкам. Анан ошондо мен китеп чыгаргам. Кандай китеп чыгардыңыз? Ошолор көрсөтсөңүз. Момундай. Мамлекеттик бийликтин зомбулугу. Анан орусчасында бергем. Произвол государственных властей дейт. Или как незаконно судят мусулман Кыргызстан деп. Кантип биздин мусулмандарды мыйзамсыз соттоп жатат деп. Ошондой чоң китеп эки орусча, кыргызча чыгарып элдерге таратканбыз. Ошо китепти чыгартпаш үчүн бийлик тараптан мен үстүмө кандай деген арыздар түшкөн жок. Акин Токталиев экстремист болуп кеткен. Акин Токталиев хизбут болуп кеткен. Акин Токталиев чет мамлекеттен акча алып экстремист террористтердин амири болуп кеткен деп. Акин Токталиевди тез камабасак болбойт деп, онун ичинде документальный берген Молдалиев деген билесизби? Оразбек. Дин комиссиянын директору болду. Ошол жашыруун кат жазып берген. КМБга. Мун тез керек камагала деп. Эгер мен чала өз окуумду билгенде, мени бай эле экстрем террорист камап таштамак. Демек бул жерде баягы сиздин кесибиңизди мыкты сүйгөндүгүңүз, адиске болгонуңуздун натыйжасы. Ошо натыйжасы. Нол жол эрежеси боюнча дагы ошол элдердин укугун коргоп, мыйзамсыз коюлган белгилер боюнча, знактар боюнча дагы алдырып, койдуруп жүрөсүз. Ушул боюнча токтолсоңуз, алдыңызда дагы сүрөттөр турат. Мен жеке эле бир эле кишинин укугун коргоосун, жеке саясатчы, жеке молдокен, жеке эме кылбай, мен жалпы кыргыз элин укугун коргодум. Биринчи коргон бир журналист айтты. Байке дейт, Кыргызстанда
номер 1 патриот гимнді білесіз бе дейді. Мен тұрып айтып қойдым. Қырғызстанда номер патриот 1 бұл менмін дедім. Екісі кім екен білмеймін дедім. Соң күліп жіберді. Ана айттым, мына сіз журналистсің, маға мені бірінші көріп атасыз жоқ, көріп жүрем, біліп жүрем деді. Мен сізді бірінші көріп атам дедім. Сіз айта аласыз ба дедім, аласа бересен бар, менен дедім. Жоқ, айта албаймын дедім. Мен емгегім өтті деп, сіз маға айта аласыз ба? Жоқ, ал айтты деген, ал өте ор сөз дейді. Мына менің емгегім сізге өтті дедім. Ал журналистке ше. Андайлы керек білсем о деді. Шапира деген сексуальный вирус таратқан дедім. Әрбір үй білуге дедім. Мен антивирус болып үй білесін тазалап шықтым дедім. Бір қыстан. Емгегім бар екен десем. Бар екен деді. Анан ошондо эле жанагы шаарда кетип баратып мыйзамды бул бир жол менен кетип калсам мага 3000 сом штраф келди. Сиз баланча көчөдөн мыйзамсыз жол бузуп кетипсиз. Кайсыл жол эле ошол? Жибек жолу Молодая гвардия. Сиз бузуп кеттиз, 3000 сом төлөгүлө деп кеттир. Анан келип карап туруп, анан эртеси Бейшембек Бекешев деген билчисиздер, журналист. Анан айттым, мен бузуп кеттет, мыйзамсыз знактардын баарын коюп алыпты шаардын ичине. Жүрүңүз отуруңузчу дедим. Бар ал дедим. Ошондо. Анан Бейшембек Бекешев отуруп алып 7 жол буздук ошол жерде. Анан бардым гайга. Мага штраф бербейсиңерби дедим. Бир бузсам келет штраф дедим. 7 жол бузсам эмне үчүн келбейт дедим. Мен бир буздум, 3000 сом келдим. 7 жол буздум дедим. 21 000 келиш керек. Эми ай өтүп кетти, 15 күн өтүп кетти. Эми мага 6000 айып койбойсуңар дедим. 42 000. Эмне койбой атасыңар? Койбойсут. Анан сотко бердим. Эмне үчүн мен жолду эрежесин бир бузсам мага штраф келет, 7 жол болсо эмне үчүн мага штраф келбейт? Ошону далилдеп берсин деп. Анан сотко барганда эмне болду? Сот далилдеди, Кыргызстанда 17 мыйзамсыз белги турган экен. Бүт тузак салышыптыр да. Аркача шопурлар бул атай эрежесин бузганга шарт түзүп коюшуптур. Элдин каалайсың бузат. Соруп атканда, митегуптар. Элдин кандарын соруп баштаптыр. Бир Вега плюс деген бар. Ооба. Российский, Россиян. Ошо биздин бүт Кыргызстан чоңдор ошонун үчүн иштеп атышат. Ошолордун кызыкчы үчүн. Алар канча-мынча чөнтөгүн берип койсо, ошонун кызык үчүн. Анан ошондо отурганда мына болар бардың сотто, болар сотко бүт эмелер барын чыгарган. Тиешеси барлар, бүт сотто отурушат. Андан кийин мына соттун эшигинин алдында турабыз баарыбыз. Эметип. Ал мени чакырып айтып атышат. Майкеде сиз унчукпайлы коңуз. Машинаңыздын номеру эч качан кандай жүзүн жүрбөңүз дейт. Алмайт. Кечинде биз сизди күтүп атабыз. Коноктойлуп атабыз, кирип. Чай келиңиз. Чай конок жок. Чайды айткан жок. Коноктойлуп атабыз. Козу кирин мен деди. Чайды айткан, козу кирин айтты. Чай десе, келбей калат деди, көрүнөт, чай берет экен деп. Анан козу кирин менен, анан сизге жакшы бир костюм кийсел деди. Анан анча-мынча сизге белегиңиз бар, ошо белегиңизди тапшырабыз деди. Ошо буну ким айтып атат сизге? Эми боолардын арасында айтып атышат да. Анан ошону айтып койсом, мага эртеси кеп гайлар айтат. Байке дейт, бизди министр чакырды дейт. Кимдер ушинтип айттыңар деметкен, деп бизди тилдеп атат дейт. Сиз айткан дедим. Биз айткан жокпуз, токтолу, өзү жабып атат. Эгер министрге барып мени сотко берсең, мен далилдеп берем дедим, кимге айткан. Анан беришкен жок сотко. Эгер мен өзүмдүн кызыкчылыгын Шапер илгери берди атпаймынбы? Ошондо өзүмдүн эле кызыкчылыгым болуп калгандачы. Мурун эле 25 000 алсам, буга да кызыгып кетмекмин да. Буякта андан чоң сумма болчу. Абдан чоң. Себеби миллиондоп чыгып атса, анан эмне экен биякта беремен канча деген элдер күйгүзүп атса. Мына ошолор элдер күйгүз. Анан чыккан мынакей, бул жерде дагы анан тегерек сөйлөп көрдүк. МВДда. Тияк бакта дагы. Айттык,
Ай силер деген кан сурап атасыңар. 3000 сом төлөтүп атасыңар. Чүргүлө 5 сомго чүргүлө деди. Мырасяныкында. Биздин акча төлөлбөйт. 5 сомдун тезекте 200 сомсо, анын 1 жыл соттошуп атып, тегерек стөл уюштуруп атып, командалары мененчи. Ар ким элдерди чакырып атып, анан жан треножкасындагы алдыртпадыкпы? Аны айтып бермин, треножканы кантип алдырганын. Анан ошондон кийин анан мынакей дейт 1000 сомго койдук, анан эме кылсак 3 сом төлөйт деп. Ошентип араң ошого дагы демилгеч болдум. Эми бизде кызык экен да эл. 19-жыл мен баштап соттошуп атканда бир адвокат мени колдобой койду. Бир укук коргоочу болгон жок. Бир журналист колдогон жок. Бекшем. Эмне себептен билбейт экен. Качан өздөрүнүн башына түшкөндөн кийин анан колдой башташты мени. Бизде кызык экен. Башына түшпөйүнчө коомчун иштейин деп айтпын. Мен кээ бир адвокаттарыма, коллегаларым конuşaydım. Ай сен эме эмне кылам дейт, барып 1000 сом төлөп кондо дейт, башым оорутпа анан 2 айлап сенде 1 жылда 1,5 жылда 2 жылда соттоп жүрмөкмүн дейт. Мага деген нефт керек. А мен нервимди коротуп жүрөм, убактымды коротуп жүрөм. Ошого карабай соттошом. Анан трёхножка боюнча. Бир күнү кеминен соту мага чыгып айтты. Ай байкеде сиз ушуну соттошуп жүрөсүз деди. Кандай кылабыз дейт, ушунду трёхножка менен элдин баары түшүп атат дейт. Анан сотторго барын айттым. Ай силер сурагыла дедим. 3 буттуу койгонго трёхножка радар койгонго. Ошол жерге арендасы бар бекен, айыл өкмөт менен, жергиликтүү менен. Жок десе мыйзам турганда болду, жокко чыгарып коесуң. Туу расатып, ошо менен сотто да жокко чыгарып атышты. Көрдүңүзбү? 3 бутту мыйзам сурат деп. Ошентип журналисттин көбүнө айттым. Көп укугучу айттым. Ай, мына силерге айтып берейин, булар мыйзам турат, мыйзам турат. Ар бир койгон жерине, реклама койгон жерине бүт барын акча төлөш керек. Анан көп кишилерге айттым, ай силер соттошпойсуңар, эч ким соттошкусу келген жок. Качан 30 миң, 40 миң, 50 миң, 100 миң, 150, 200 миң чыгып кеткен, анан соттошот. Баракелде. Акимаке баягы биздин убактыбыз барган сайын карап баратат. Бүгүн урматтуу телегөрүүчүлөр, угармандар, биз адам жана укук жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошол негизги анан дагы бир маселе бар, ошол боомдогу кыз күйөөдөгү сиздин баягы мечит намазканаңыз бар. Аллахтын үйү деп, Аллах деп ат берген. Ошого токтолсоңуз, ошол жерди кандайча салып калдыңыз, идея кандай келген? Анан өткөн жылдагы ошол баягы селден, кыяндан да Кудай сактап калды. Ошол жөнүндө токтолуп берсеңиз. Эми мындай да мен адвокаттык иш жасап жүрүп, 2010-жылы мага ошол жерди бирөө адвокаттык ишмерлигин берген. Ошону алдыңыз байке, мен акчам жок, ошону алып сатып жеп акча алып ал деди. Анан мен 10 жылдан 17 жылга чейин спонсор чоңдор барын издейм. Айттым, бир намазкана куруп койгулучу, ушуну кылып койгулучу. Китебин, кызыл китебин барын өткөзүп берет. Эч ким макул болбой койду. Анан Бакыт Нурдинов деген бар, кайра Бакыт Нурдиновке такалып атабыз. Айтып коет. Ай байке дейт, эмне кыласың дейт, ар кимге айтып, сен баштап койчу, өзү эле кетет мечетиң дейт. Анан 17-жылы анан фундаментин куюп баштадым. Баштаганда ушунча өзүнөн өзү бакыт айткандай, өзүнөн өзү эле элдер бир фундаментине жардам берип, бир терезесине, бир кирпичине, бир тигинтип ушинтип атып 3 жылда аран куруп бүттүм. 3 жылда куруп бүтүп, анан ачылышын жасадым. Чоң ачы катышты, бар катышты, ачылышын жасагандан кийин ошо менен коюп бүттү, өктөдүм, дааратканасын жасадым, булагын ачыштым, бүт барын ажатканасын, бүт барын гүлдөтүп, тегеренде балатты тегип барын жасап койдум. Анан болду, ушу мен токтоттум деп жүрсөм, бир күнү мечитке келе калсам эле, бир киши эшиктин тосуп алып киргизбей атат, 5-6 кишини. Айылдар качкы жалат болду, жолдо кетип барат дегенбиз. Мен аял намаз окуп атат, окуп бүтсүн деп. Анан ошондо эметкедим, туу, экен, аялдар өзүнчө окуш керек экен дегендей мындай. Анан бир кишиге бардым. Ай, ушундай мечеттин жанында аялдар үчүн курайын деп атам, экисине бир жардам берип койчу, фундамент десем. Без проблем деп койду. Айткандай фундаментин баштап кеткенден өзүнөн өзүм мага элдер эмнедир кандай тигин 3 жыл урсам, муну 3 айда курдум. Ошондой тез ошо менен эгиз мечит болуп калыптыр да? Анан эгиз мечит болуп калды. Ошон кандай эркектер үчүн, аялдар үчүн? Аялдар үчүн, эркектер үчүн атта жараша заты дегендей кыз күйөөт. Күйөөндө мечит болуп калды, кызгы да болуп калды.
эми ачылышын жазайын деп атканда тилекке каршы кырсыктап келет, боомдон сел жүрүп кетип, ажаткананы, туалетти, даараткананы, булакты, тегерен бүт баарын жууп кетти. Столбо турган соода компаниянын Wi-Fi ал жуулуп кетти. Бир гана эмне калды? Мечет калды. Аллах деген жазуу калды. Аллах деген жазууга кичинекисине суу көтөрүп барып 40-50 сантиметр жетпей өтүп кетиптир. Анан азан чыккан столбо бар, ошо калыптыр. Башкасын баары кетти. Калган бүт баары тегип. Анын баардын сүрөтүн көрсөткөн баардын кажети жок. Себептен анын баары элдин баары көрдү, бүт баары көрдү. Анан отуруп калдым, эмне кылам эми? Кандай кылам эми? Бүт жууп кеттим, кой. Аллах Таала, значит, мага кайта жакшы жасасын деп. Анан ушуна кайта ушу элдин күчү менен Алла Таала мага себепкерлерим бар эмет. 10 күн ичинде бир саматта тазалап койдум. Дааратканасын оңдоп койдум. Эми булагын ачып бүт баарын Кудай бурса мурункудан да абдан жакшы элдерге жакшы эми жасап берет. Ушул бир маселе агай. Эми ошол жерден кайра да суу кандай жанагындай коргонуу, жол болсо сактануу жолдор кандай болду? Биздин мамлекет тараптан кандай жардамдар? Эми сактануу жолдор мындай да. Бул илгертен курулуп калган, 100 жылдан бери келаткан дамба кылып туруп. Биздин МЧСтерде темир жолдордо экспертиза деген жок экен, абаарын текшерип, кандай жолду карап турган. Эгер ошол жерге 1 метрлик труба турган экен, ал кептелип калып, жыгаспастар менен. Ошо менен суу толуп кетип анан каптап кеткен да, жарып кеткен. Эгер ошондо трубадан эле 5-6 турганда, антип сел жүрбөгөн эмес. Азыр ушулар Эми ошону ордун кылабыз дейт, жазап ачат. 2 жолу бардым, кече дагы бар айттым. Силер сел каптап кетпесин. Сел тозо турган дамба кургулар жагына бержансап, ошо жок, ошо проект бердик дейт. Ошонун баарын жазып атабыз. Ошону мен жаран катары дагы көзүм барып сурап, карап эмет туруп атам. Жакшы, сиз ушул темир жолдагы мага ошо тазаланганга эметиңиз чоң жардам беришти. Ошо сиз Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында эң алгачкы биринчи жолу ошол 5000 адвокаттардын арасында жогорку мамлекеттик сыйлыкты алдыңыз да, номер 35 даңк орденин алдыңыз. Мына алдыңызда да турат ошол. Анан ушуну өткөндө дагы көрүп калдык, угуп калдык, мындай аукцион кылайын деп атам деп калды. Ошо эмне түрткө берди? Эми түрткө эмнеден берди? Мен сел жүрүп кеткенден жардам бергил деп кайрылдым. Баягы мен саясатчыларга. Алланын үйүнө бир күндө үйүнө жардам бергиле, мага эмес дедим. Мен үй салып аткан жокмун, магазин салган жокмун, кафе салган жокмун. Ошого жардам бергиле деп кайрылсам, Зулушев Курманкул Зулушев ал берди, анын замы берди. Тиги ким жогорку соттун замир Базарбеков ал берди. Ким берди тиги ГКМБнын төрагасы Камчыбек Ташиев берди. Мен айткан мезгилим артын эмнең жетпей атат деген мен ансам ошо кичинекшен бардым жардам бериши. Ошолор берип атты. Анан менин Садыр Жапаров кат жаздым, жардам бергиле деп. Ошону айтсам, чыкпайт такыр эле. Анын Ташиевдин замы иштеп аткан Абсатаров деген. Бек болсун. Анда адвокат болгондо. Ага айтмай мечиттин эме туалеттин дедим жаткан. Бир экеле эшик алып бер дедим. Акчамды жоктоп койду анысы. Бир кезде өзү келип ошакын биринчи мисалдыктан өзү ошак жүргөн жардам берип. Кудайга жалынып. Мен даражамды көтөрө бердим. Баарым чыкпайт. Анан экинчиден карасам, элде туалет жок, издеп жаман калып. Анан ошону ойлодум. Кой. Бул орденди сатайын да. Аукцион өткөртүп. Ошо орден түшкөн акчасына эме кылайын дедим. Туалет элдердин эң муктаждыгын чечейин дедим. 30 жылдан бери бир дагы президент чечкен жок дедим. Жол боюнда бир туалет салган жок дедим. Ошону салып муктаждыгын эметейин деп. Себеп дегенде элдер сочотtu мынтет. Бул кандай сен орден сатып атасың дейт. Айттым ошо туалет салайын деп атам дедим. Наркын канча деп коюп атасыз?
Эми наркын мынтип айттым да. Элдер айтат, келди. Сени сатсаң ала мал ал деп айттым, ала албайсыңар дедим, акчаңар жетпейт дедим. Муну кардалы акчалы болгон киши албаса дедим. Айттым, $1 миллион алгыла дедим. Эмне болсун? Ой, көп го дедим. Ай, $1 миллион дедим, мен бир сени коротпой дедим. Бишкектен Көлгө чейин, деп Садыр Жапаровдун үйүнө чейин туалет салам дедим. Бүт, деп Караколго чейин. Ошон акчаны бүт баарын коротпойм. Эми $1 миллион деп аткам, ай, көп мен рекламалар көрүп турат го. Тапочкесин сатып атышат. Ботинкесин сатып атышат. Тоон сатып атышат. Турсийин сатып атышат. Майкесин сатып атат го илип коюп. Мына бизде деле Роза Тумбаева келгенде бир айыл неме кылбады эле. Искусство институты. Көркөм музейинде. Турсийин чечип көрсөтпөдүм, сатам деп. Бир айыл. Мына сатып, ага караганда мен орун сатып атам го. Пайдалуу. Турсий майка караганда орун андан өйдөрөк го дейм. Аким байке жакшы. Алтындай болгон убактыбыз бөлүп келип, мынакей биздин суроолорго элден да өтө көп суроолор көп келди. Анан ишмердүүлүк жөнүндө, адамдын укугу жөнүндө сөз кылдык. Ушул жалпы эл журтуңузга эфирибизде соңуна келип калыптыр. Жалпы жумурай журтуңузга кайрылууңуз, каалоо тилегиңиз болсун. Эми каалоо тилегим ушунда да. Тынччылык болсун. Элдер пикет митингдери уюштурушат экен. Пикет митингдин да кереги жок бизге. Бизге эмне керек? Бийликтин чыгарган мыйзамы менен, моундай мыйзамы бар, конституциянын. Ошону окусун деп ойлойм. Биздин элдер ушуну билсе, өзүнүн жазган мыйзам менен өздөрүн иштетсе болот экен. Биз ошону иштете албай, мыйзамды билбектен кор болуп отурабыз. Ошо биздин элдер эгер ошо мыйзамды жакшы билгенде жанагындай 3 жолу көң төрүш болуп кетпейт эле. Бүт мыйзамды жол менен бийликти алса болмок. Мен ошону айтар элем, баарын тең. Бийликти алсак дагы, бийликке келем деген дагы мыйзам жол менен келсек деген ушундай чоң мен оюм бар. Ошондуктан мен далилдин коркунучу деген момундай чоң китеп даярдап атам. Чыгарганга ошол жерге бул как инструкция катары кетет. Жеке эле укук коргоочуларга да кетет, адвокаттарга да кетет. Элге дагы. Элге дагы кетет. Ушуну чыгарганга аракет кылып жасап атам. Ошондой. Чоң рахмат Акин агай, ушул атайын келип, ушул Марвага жалпы насихаттын угармандарына, көрөрмандарына ошол ишмердүүлүк боюнча адамдын жана укугу жөнүндө сөз кылып бердиңиз. Бул эми сиздин баягы жасап аткан иштериңиз тарых болуп калган. Канчадан бери эл үчүн кызмат кылып жүрөсүз. Кудай таала малыңызга, жаныңызга, аманыңызга береке берсин. Дагы мен айтып кетерим кыскасы. Мен азыр Кыргызстанды кыдырайын деп атам. Ар бир адамга өз укугун жеткизейин деп атам. Ар бир эметип, кантип өз укугуңарды коргошуң керек, кантип бийликти иштеш керек. Мыйзам жөнүндө. Даңк орденин ээси жана ошондой эле укук коргоочу адвокат Токталиев Акин Усубалович болду. Биздин коноктор урматтуу көрөрмандар, угармандар, балким ошол сиздердин да укугуңуздар тебеленип атса, Акин агайга байланышсаңыздар болот. Ал үчүн Кудай буйрса элибизде ынтымак болсун, эң негизгиси мыйзам иштесин деген негизги биздин ушул изги тилегибиз. Эл жерибизде, дүйнө жүзүндө ынтымак, тынчтык болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин, ассаламу алейкум.